Нарын облусунда уунадан аялы менен күйөөсүнүн жансыз денелери табылды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 20 декабрь күнү Атбашы районундагы айылдардын биринен гаражга токтотулган уунанын ичинен жансыз денелер табылган. Алар 1980 жылы жана 1982 жылы туулган жубайлар болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча жубайлар газга уланган. Алардын 5 баласы калды деп жазылат маалыматта. Буга чейин кабарланган Нарын облусунда уунада жансыз денелери табылган аялы менен күйөөсүнүн окуусу боюнча облус милиция төмөнкүлөрдү билдирди. Билдирүүгө ылайык 20 декабрь күнү Атбашы райондук ички иштер башкармалыгынын мөөнөт бөлүмүнүн Атбашы районунун Баш Кайыңды айылында гараждын ичинде Honda Odyssey уунасынын ичинен 1983 жылы туулган ДС жана 1982 жылы туулган МГ аттуу жарандар белгисиз себептерден каза болуп калгандыгы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Аталган билдирүү Атбашы райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан каттоого алынып, окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган учурда төмөнкүлөрдү аныктаган. Окуя Атбашы районунун Баш Кайыңды айылында болгон. Маркумдар аял күйөөсү болушкан. Алгачкы кароо жүргүзүлүп, жансыз денелер сууктан улам тоңуп калгандыгы, бирок эч кандай күч колдонуп өлтүрүлгөн белгилер байкалган эмес. Аталган факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Алдын ала иликтөөлөргө ылайык уунанын газына ууланып каза болгондору болжолдонуп жатат. Кошумча маалымат болсо билдиребиз деп жазылат маалыматта. Жергиликтүү тургундардын айтымында жубайлар ошол күнү конокко кетишкен. Андан башка маалыматтарды билбей тургандыктарын айтышты. Көз жумган маркумдардын балдарынын улуусу 9-класста окуса, кичүүсү 2 жашта. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.